Саламатсыздарбы. Биз Базар Кургон маданият үйүнөн жумуштан бошодук. 2021-2022 жыл маданият үйүндө иштеген эң сонун күндөр, эң мыкты көзүрмемдер. Жакшы ыр таза жүрөктөн жаралат. Таза ырды жаратыш үчүн туура ойлонуудан башталат дегендей, биздин маданият үйүнө баягы келгендигине аз убакыт, кыска аралыкта карабастан, мына үн жаздыруучу студияны укма китептерди уюштуруп, Базар Кургонго мындай Ош, Жалал абад, Бишкекте болгон маданияттын жаңы үлгүсүн мындай алып келе алышат. Маданият бөлүмүнүн атынан баягы сонун ушундай сыйныга, ардак грамотага ээ болуп отурат. Өмүрүңүз узун болсун, биз сени менен сыймыктанабыз. Базар Кургон балдар музыкалык окуу жайында мугалим болгон күндөрүм. Биринчи окуучуларым мына буюрса окуучуларыбыз Асема Кымбат, булар менен көптөгөн ийгиликтерди багынтабыз деген ниеттер койдук. Жакын арада көрө жатарсыздар. Бардыгы көз алдымда. Анан бизди кабыл алган эжекелер. Мага жардам берген, мени түткү берип, колдоо көрсөткөн эжекелерим жана мени бул жерге жумушка алган Сонбас Карынага баарыңыздарга терең ыраазычылык айтабыз. Аллага шүгүр, мени ушундай күндөргө жеткирип, ушундай адамдар менен таанышканыма 1 жыл болсо деле мен ага эжекелер менен өзүм бир туугандай сезип, эң мыкты көзүрмемдер өттү. Sen oyladı zimçele kubaram, Jarşı sözüm kaçan men kubanam. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн ошол бүгүнкү күн тарых болуп калсын деп видеого түшүрдүк бул күндөрдү. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, Базар Кургон районунун тургундары, шаарынын тургундары. Базар Кургон районундагы маданият үйүндө бүгүн сонун самалык. Анткени биздин районубуздун маданият үйүндө атайын үн жаздыруучу ушундай студиянын ачуунун алгачкы кадамдарын баштап алдык. Аткаруу иштери толук бүткөндөн кийин ошол Базар Кургон маданият үйүнүн быйыл 2022 жыл майда жумуштан баштадым.